Şuaga düşüp mağazanında ötken adamlar köp düşünmek kiredi. Anam bir 2-3 günde kıynala başlayayım. Oğlum bal neden düşünmeyeyim de. Siz namaz okuyorsunuz bu? Okuyun, cuma namazga baram, cuma namaz. Başka namazlar yok bu? Yok, başka namazsız okuyamazdı. Bağımda da okuyor alasız mı koşup ertemenen? Ama ertemenen hareket kılama. Hareket kılınız, bağımda da okugandan keyin bilgen sürenizi okup dua kılıp ötüp ketkenlerдің barına bağıştаңыз. Antkeni olar ümit kılar sizden. Anan keyde sizdin jakşı tuğandarınız namaz okup aytkanыңызды görüp bu bir tuğanım okup aytat gelgende kıynalat dep oşogo jange etip girgizip aytkany. Biri ala süйлey albayt da. Oşonduktan bagımdatты baştаңыз barıp bardыk namazga кезек келет. Ana namazdan keyin bilgen sürenizi okup dua kılıp sizden dua talap kılgandar, ümit kılgandardын bardığına bağıştаңыз. Anan Kuday Taala barın oruna alıp kelet. Anan jataarda dagы barıp koptan ketip alsanız, anan jatkandan keyin jataarda kolunuzdu жазып, мындай oturup төшөктүн üstüne oturup жатар жерге. Anan Fatiha сүрөсүн, Ihlas сүрөсүn, Kul auzu birabbil falaq, Kul auzu birabbin nas сүрөсүн okup жаттап алсаңыз, кагаздан кырасаңыз да болот. Anan ошого сүф деп үйлөп алаканыңызга. Ana ошо башыңыздан баштап колуңуз жеткен жердин бардыгына чейин ушинтип сүйкөп чыксаңыз 3 жолу иншалла. Жылан баш болуп мындай болуп турматтуу бир тууганым. Ошондо иншалла эмне жакшы болот деп айтат элем. Жанагы Курандагы акыркы 3 сүрөнү Фатиха сүрөсү менен кошуп окусаңыз бардыгы жакшы болот. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Саламатсыз. Кудайга шүгүр. Радионузду басаңдатыңыз же телевизорду? Телевизордун ылдыйын түшкөн экен да. Ылдый кылыңыз. Суроо берейин дегенде. Айтыңыз. Мен роддомдо иштейм да, мурда жаш кезимен элетти. Анан бирөөгө мурда жашыраак кезинде бирөөгө жанагындай боюман алдырам деп келгенге себепкер болуп калгамда, анан мен ошол эмеге кандай болуп эмесем, мына азыр сиздин эмеңизди көрүп атып, мындай өзүмө күнөөлүүдөй сезип атам да, мен дагы кандай кылсам болот ошого. Ошол бойдон алдырган, кайсы себептен алдырганын билет белеңиз? Кичинекей суроо. Жок, ошол тиги бойдон алдырган аял эмне себептен алдырганын билет белеңиз? Анын эмеси инфекциясы бар экен, анан кийин алдырыш керек деп дарыгерлер ошентип Ал ошо алдырганга дарыгерлер алдырыш керек деп милдеттүү кылышкан ага. Оорукчан болгондугу үчүн. Ага сиз күнөөкөр эмессиз. Күнөөкөр болбойм. Ага күнөөкөр эмес. Эгерде врачтар айтып, бир эме 3 дарыгер айтып, алдырбасак эненин өмүрүнө коркунуч келип калат же өлүп калат деген бир каттуу диагноз коюп алдырыш керек деп мындай бир каттуу чечим чыгарса, анда алдырганга туура келет. Азыр ошол врачтар айткандан кийин молдого барып, молдодан фатвасын сурап алыш керек. Ана молдеке макул деди десе, врачтар айткандан кийин. Анан алдырса анда күнөөкөр эмес, урматтуу бир тууганым.